Adakan Kimsanbayevich, sizin kecheki parlamentte bolgan voqealarni butkul Kırgızistan eli gördü. Populistik qadamlarınızды to'xtatib, sizde bilemiz. Siz jurnalistsiz, sizde til var, kamçıyak taşıyıp da yürek var eken butkul Kırgızistan eli bilir. Ana sabatlı, sabatsız dep sos tarmaqlarda ança-munça kommentariler yazıldı. Kimdin sabatlı, kimdin savatsız ekenin avtobiyografiyasını taşıyıptın, avtobiyografiyasını açsаңар, qaysı mamlaketте okup kelgen. Buldun münözü, харизмасы taşıyıptır ушундай. Азыркы кызматы дагы ушулга милдеттендирет. Bundan başka Adakan Kimsanbayevich, siz ушул убакка чейин канчалаган кырдалдар, оор кырдалдар болгондо Кыргызстанда чиновниктердин ичинен бирден биринчи болуп ташıyıp жетип барган бүткүл Кыргызстан эли билет. Жардам колун узатканда ташıyıp, булга чейин экөөңөрдүн бирдей 9 жылдан бeri кызматта, мамлекеттик кызматта иштебей келдиңер. Бирок ошол аралыкта да ташıyıp элден колун үзбөй, канчалаган километр жолдо, канчалаган оорулууларга чет мамлекеттен операция, канчалаган жетим жесирлердин башын сылап, соопчулук иштер, малы жокко мал, канчалаган жүздөгөн үйлөрдү салып кел. Сиз 9 жылда жеке каражатыңыздан bir адамга дагы чырпы сайып койдуңуз Кыргызстан үчүн. Буну бүткүл Кыргызстан эли билет. Кимдин кызмат кылып атат? Кызматты жогорку кеңешке барып, же бийликке барып деле кылбастан жөнөкөй элдин арасында жүрүп деле кылса болот. Ташıyıp 30 жылдан бери элден 100 сом тапса 95 сомун элге берип келет. Siz til колуңуздан эч нерсе келбейт. Жасаган эмеңиз жок, бир дагы ишиңиз жок. Буну бүткүл Кыргызстан эли билет. Assalamu alaikum, Kırgız elim, jana musulman müttügandarыбыз. Men lично Adakan Kimsanbayevичке кайрылып кетет элем. Мына сиз кече парламентте туруп, кайсы болбогон нерселерди сүйлөп атасыз да, өзүбүздүн ичибизде граница деп. Ушул Кыргызстандын оңолушу үчүн Камчыбек Кыдыршаевич болгон күчүн жумшап атат. Силер бирок элдик популист болуп, ушул элди бөлүп жарып атасыңар. Билесизби, сиз ким экениңизди мен билем. Себеби ушул болгон митингде siz бийликке келе турган болуп калган маалыңызда элге келип кошулбой койгоз, эл сизди күткөндө элге келбей койгоз. Ошол азыр мына 3-июнь күнү ок атылып аткенде себеби билесизби, бардыңызбы ошол жакта? Жок, бардыңар, отурасыңар. Элди бөлүп жарбастан эл менен бирге болбойсуңарбы? Силерге окшогон, эгер сиз элди душманын болгуңуз келбесе, үйдө жөн эле отуруңуз. Өзүңүздүн бүтүнчүлөрүңүзгө айтып коюңуз. Мына болуп аткан бүтүнчүл, мекенчил болуп бөлүнбөй, андан көрө сиз ушуларга чоң кишидей болуп акыл үйрөтүп, биригейли, ушул Кыргызстанды оңдойлу, чоңойлу, өсөйлү дегендин ордуна каяктагы болгон сөздөр сүйлөп отурасыңар. Силердин кылып аткан турган эмес. Бизге Кыргызстанга ушул Камчыбек Кыдыршаевичте генерал керек. Эгер бизде болбосо, биз мына 30 жылдан бери өнүкпөй келгенбиз. Өзүңөр билесиңер жакшылап. Турабы балдар? Мен таза икрамышкадан карып коюм келет. Сиз айтып атасыз кече сүрөт кармап, сүрөткө чытасыңар лапат менен шпыргы кармап деп. Эгер сиз ушул жерде туулуп өскөн адамсыз, эгер сиз колуңузга шпыргы менен лапатка кармап сүрөткө чыксаңыз, биз сүйүнөт болчук. Ошол маалда шпыргы менен лапатка керек болчу. Ушул жерде кылбадыңбы, учпай отур керек болсо. Турабы жаштар? Allah güven, men sizni şoğa gelip bir biyilikti ke ondoylu dep sadınırgo jeşkeje Kamçыбек Кыдыршаевич gibi sunuş telese yinim dep siz yiyilip düşük yinilerim dep şularga yol görsötüp berseniz ana Kırgızstan oңолот. Ar dayım eldi bölüp жүрөсө. Мына мен элдин атына сүйлөп атам. Мына элиме эмне? Мына эл. Мындай нерсеңерди токтоткула. Мен силерге дагы ачык айтам. Мен эл тараптамын, дагы айтам. Камчыбек Кыдыршаевичти мына ел алып келди. Мына ошонун арасында мен бар. Мен видеолорумду киргизип койгон. Элдин бардыгы көргөн. Бул элдик генерал. Муну сыйлаш керек. Мына бүгүнкү күндө чырылып аткан депутаттардын бардыгы Камчыбек Кыдыршаевич Баткендин үстүндө вертолет менен учуп жүрөт. Bir tacik granatомет менен bir atsa жок болот. Бул геройлукка жатат. Баягы 2007 жыл уруш болгондо да мына Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевичтер жүргөн. Мен Adakan Kimsanbayев сизди көргөн эмесмин, чын айтам. Көп адамдарды турмай адам экенсиз сизчи. Мына эл көтөрүлбөсүн, эмичи? Эл көтөрүлсө, мына аягы жаман менен бүтөт. Анан кечеги биз унчукпадык эле, кечеги сиздин баягы
eskертіп отыр. Біз ұншықпадық ана мынакей. Біз ұншықпай бүгін қарап видео тұрсақ, толыққа сіздің қолдаушыларыңыз сөйлеп шығып отыр. Ошаларды тыйып қойың, біз аны секейін тыйын алсын. Мына спортсмендер тұратын жерде. Мұнан ел ме? Жастар тұрады. Ошан үшін бөлінбейлі, жастар жалабатын жастары тұрады. Мен лично Адахан Мадмаров кайрылып кететилем ушу жалбат жаштардын атынан. Сиз кылып аткан политика иштериңиз туура эмес. Сиз кылып аткан, жүргүзүп аткан иштериңиз бул элди бөлүү, жаруу болуп атат. Адахан Кимсанбаевич, кол сөз сизге эмес, бирок себеби 30 жылдан бери сиз бийликке келгенсиз. 30 жылдан бери кылсаңыз кылат болчуңар. Сиз бийликте отургансыз. Буга чейин булар кылып келип аткан иштер болгон эмес. Камчыбек Кыдыршаев, Садыр Нуркожоевич кылып келген ишти эл билет. Турабы жаштар? Жалбаттын жаштардын атынан Тазабек Икрамовичке да кайрылып кетет элек. Эгер сиз ушул жерге келип, ошол сел жүрүп аткан маалда шыпыргы кармап, лопатка кармап, сиз эмнеге ошол маалда кармай турган маалда кармап сүрөткө түшпөдүңүз? Эгер бизге 30 жылдан бери ушундай кылып келген шалакылык иштериңерден бизге Камчыбек Кыдыршаевичтей генерал керек. Канча эми кылмыш ишин кылып атасыңар, коррупцияны жүргүзүп атасыңар, камап, чекеден баарыңардан сурап атса, өзүңөр тополоң кылып, эми ушундай нерсени чыгарып атасыңар. Билип атабыз, эл билип турат. Сиз Адахан Кимсанбаевич эл бөлгөн адамсыз. Сиз эгер эл үчүн душман болгуңуз келбесе, үйүңүздө жатып эс алганыңыз жакшыраак. 30 жылдан бери кылган ишиңизди мына биз көрүп атабыз бул жакта туруп. Бүт ошо сабаттуумун деген сабаттуулардын ачык эле айтайын сабатсыздыгынан канча жерлер чек арага жакын жерлер сатылып кетип, ошолордун айынан канча кыргыздын каны төгүлүп, канчасы КАМАЗ менен барып өтөрүп кеткенди бардык кыргыз эли билет. Эми элден коркпосо дагы кичине асманды карап, Кудайды карап, булардар болсо баардыгы жакшы болот. Мына элден азыр теги досубуз айтып кетти, Кыдыршаевич элдин уулу депчи. Туптура элдин уулу, ал ошо өзүн бийлик сындырам деп сындырган маалда эми панда сындыра албайт деп Аллахка таандык да. Алла бар экен, мына азыр Кудайга шүгүр ташип ошол жерге барды. Бирок ошол жерге барып бир чогуу биригип иштейли деген маалда бардыгы эме бириге турган маалда бир тутунан тартып атат да эми. Бул деген Адахан Кимсанбаевичке туура эмес болуп калат. Эгер сабаттуу болсо үйрөтсүн. Эгер сабатсыз экен өзү сезип аткандыр, бирок ачык эле айтайын, сезип аткан болсо дамын алса болот да. Эгер сабаттуу болсо үйрөтсүн. Азыр мына жалабаттын жаштары бүт бардыгыбыз Ташкенттин аркасынан ушул чейин келгенбиз. Bundan buyagына ham Xudo xohlasa arkasında turabız. Tashkentlardan turabız bollar. Bizga tinchlik kerak. Rasul